Бизге жер 95-жылы жер участкалары 15 соток керек. Проект керек бұл өтсесіне. Мен ошоны қызметке қойын ойнатсақ, уже 10 сотокке өзгерген екен, 2002 жылы. Ана бізде маалымат жоқ. Ана бізге қолымызда тоқтан бар 95 жылы берілген апызы бар, чиленермен. Ана ошоны айры бүте қайрылдық шешпей жатышат, шешілбейді ошол мәселе. 15 соток. Қайран қолына болады деп. Шуна бардығы ушул 40-тан ашық семья ошол жерде. Баарыныкы ошондой болгон. Кээ-бирөө 10 сотокке жасаткан, анча-мынчасы. Бирок-үчөө. Бирок жасаталайсың. Жасатайын 10 соток болуп өзгөрүп калган экен. Бул жер 15 соток болуп чыгып. Бирок азыр жер барып атыр. Жер бар 15 соток. Өкмөттөн комиссия түзүлүп, жер адистер түзүлүп, текшеришти, кол койду. 15 соток тапта беришти. Ертеңде жашап иштетип келе жатат депчи. Сторга кылганмын. Анан сосед кошуналарында бар ошондой. Мен дейди. 15 соток иштетип келе жатышат. Талаш тартыш эчкиндики жок. Бардыгы бизге ыраазы ушундай. Биринчилери жай келет. Бул жерде кандай болгон? Баягы гос регистрге мамлекеттик каттоодо 10 сотиктен деп берилип калыптыр кандайдыр бир жол менен. А так фактически 15тен адамдар жашашып атышат бар өзү. Анан кызыл китеп кылган жасатканы барышат. Барышса 10 сотиктен жасап коюп атпайбы? Анан меники 15 болуп жерим десе 10 мына гос регистрде 10 деп турат да. Айлык болмаса көчтүрөбү. Бұл жер қызыл ilgari генплан менен 15 соток жерден берилген. Жер фактически 15 соток болгон, жер толугу менен берилген. Бирок системный каттоодо каттаган мезгилде 10 сотиктен кылып жазып коюшканда кандай себептерден 10 сотик болуп калганын аны дагы биз дагы билбейбиз да. Ал мезгилде кандай болгонун билбейм. Кээ биргилеринин токтому архивден чыгат, кээ биргилериники архивден жок да. Архивде дагы жок болуп атат да. Архивдеси бар токтому барлар системный каттоодогу токтомду жокко чыгарып соттун чечими менен 15 сотик алышты. Токтому жоктор системный каттоонун 10 сотик менен гана кылыш керек, болбосо сот аркылуу гана чечиш керек. Андан башка эме жок болду. Силерге барбы? Колдунда Токтомор бар, токтом бар. Аларды бар экен токтом. Жок, меники бата немеден чыкпады, бирок архивден чыкпай калды да. Архивден маалымат жок экен. Анан айлыкка барсам, неге жок десем, неме деп жооп беришти. Тапшырбай калган экенсиз ачып депчи. Ошентип маалымат беришти, убагында. Архивде жок болгон менен өздөрү болуп атпайбы токтомдо? Өздөрүнүн токтом оригинал токтом болсо копия бермелери алынат да, кийин токтомдон көчүрмө туура деп берилет да, оригинал токтом. Бирок бөлүнүп берген деп атпайбы, жерлер бар да. Берилген жерлери бар. Токтомдордун ичине Анан эми токтом чыкса, ар кимге бирден чыкпаса керек, чыкканы бар боюнча. Ошондой болуш керек, билбейм. Бегети булар общий чыгыш керек эле да. Бириники чыкса, баарыныкы чыгыш керек болот да. Баарыныкы чыкпай жатат экен, алар чыгыш. Архивден чыгып. Не себептен чыкпай калган? Канча 95-жылы алган саат, 95 алганбыз. Bular жакшы келип калсаңар да, барлардагын караштырып, архивди көтөрөсүңөр, башка жак көтөрөсүңөр. Раз 15 сотиктен берилгенби, берсин. Азыр эми 10 сотик дегенден кийин аны кантип бөлөсүңөр мисалычы? Бар дээли болгон забор, тосуп алган үйлөр салып алган туурабы? Муну только гос регистр соттун чечими менен гана жасай жатпайбы? Жок, хорошо, сотко берсин. Жардам берилет буларгачы. Сотко кайрылган дегенде, сотко кантип кайрылат? Юристтерин айтты, жол жоолорун айтып туруп бериле да, жардам бериле. Мага бүтүрүп туруп айткылар, бүттү деп мага андай кылган. Макулбу? Биздин сунушубуз мындай да, баардыгын чогуу эле чогуу болот. Кээ бирлер мындай Бирден болгондо болбой калат. Чогуу сотко бересиңер, чогуу кандай кыласыңар, чогуу силерге берет. ушуну чечип берсеңиз жакшы болот эле. Анан баягы алдын 10 сотиктен жасап койгондо кандай болот? Бартак ноокатка баргыла деди. Ноокатка келсек, олар чечпей, кайтып айыл өкмөтүнө баргыла деп атат да.
Şonda bolmadı. Жоқ, ал эми мындай силердин токтомуңар бар экен, жериңер бар экен, силерде проблема жок да, мыйзамдаштырып эле берсе болот. Анан токтом чыгып калып, жер таппай жүрсө, онда кыйнаса бир жерде да азыр эми. Эми бар экен бар. Жок, бар жерди ошол 10 сотиктен кылып коюп аткан жер. Эми мыйзамдаштырып берет ошону. Айттык, сотко кайрылган ошол. Сот аркылуу чечип берет. Хорошо, Саттар, давай. Bizde burada ayrı kadar bir cevap verirler mi? О. Sonra